Азыркы учурда биз отурган мечитте ушул жерде медресе бар. Сиз ушунун мүдүрүсүз. Бул канча жылдан бери иштеп, качан түптөлгөн? Бул мечит ошол негизгиси 2001-жылы бүткөндө биринчиси. Андан кийин бул жака 2003-жылы медресе салдык 3 комнат кылып. Өзбек Ажы Салбек Алла разы болсун. 3 комнат кылып. Бирөө контор болуп, ошол менен 4 болду да. Ошентип жүрүп бул жерде мечит бул медресе бош туруп калды. Бош туруп калганда Сыражын дамла билесиздер, Арчебештагы медресе. Анан булар мына Серктин алдында автовокзал бар да, гараж. Ошол жердин бир нелерде балдар окуп жүрдү да. Анан убакыт өтүп, күн өтүп, алар да жерден чыгаратан болуп калды да. Кандай болду, мындай болду. Ошо Сыражын дамла менен жолугуп калып, ушу бизге медресе керек болуп атат деп калганы, анда бул жака келе бергиле. Bu yerде ушунча комнат бар, келип балдарыңарды окута бергиле деп калдык. Анан алар көчүп келди бул жерге. 2004 бекен, 2003 ушундай болду да. 2004 болуш, 4-төрдөн. Анан арадан 1-2 ай өткөндөн кийин булар башка жака кетип калды. Башка жака кеткенден бери калып кетти. Анан 2004-жылы отуруп эле биз өзүбүз Жигиталы, Кудаяр деген устаздар бар да. Ошентип отуруп бул жерде сентябрь өтүп, октябрга караганда ушинтип эле отура берди да, медресе ачайлык деп туруп эле үчөөбүз кеңешип отуруп, ушул жерде медресеге балдарга реклама бердик да. Ошол жылы 15 бала сразу эле келди. Общий 25 бала болуп калды. Ошону ошентип баштаганбыз. Анан 2005-жылы бул медресени юридический документацияга өткөрүп, документ алдык. Медресе деп, мечит медресе деп, ушу документ кылып. Дагы ушул 2005-жылдан бери балдар окуп келатат да. Мына почти 24 жыл болуп калды ошондо. Канча жыл болуп калат экен? Ошончо жылдан бери.